Айсулунун өлүмү шектүүнү бошоткон соттор кармалды. 17 жаштагы Айсулууну өлтүрүүгө шектелген жарандын мурдагы кылмышы үчүн жазасын жеңилдетти делген 3 судья камакка алынды. Буга чейин Ички иштер министрлиги 17 жаштагы Айсулуу Мукашеваны зордуктап, мыкаачылык менен өлтүрүүгө шектелген өзгөчө коркунучтуу кылмышкерди кармаган. Ал буга окшогон көп кылмышты мойнуна алган. Иликтөө учурунда ал 2015-жылы 21 жаштагы кызды өлтүрүүгө аракет кылганы үчүн кармалып, анын күнөөсү толугу менен далилденген. Октябрь райондук соту аны 12 жылга эркинен ажыраткан. Бирок 2016-жылы Бишкек шаарык сотунун судьялары СБЖМ жана КА, ошондой эле прокурор ДМ жана жактоочу СЖ ордомчулугу менен мыйзам бузуп, жаза мөөнөтүн жеңилдетишкен. Натыйжада кылмышкер 3 жылдан кийин боштондукка чыгып, кандуу аракетин уланткан. Буга байланыштуу 3 судья кармалды. Аларга Кылмыш жаза кодексинин 336 коррупция жана 352 беренелеринде сот адилеттигине жатпаган өкүмдү же башка соттук актыны чыгаруу айыбы коюлду. Акчаны дааратканага ыргытып жиберген. Ошто милиция кармалды. Ош облусунда милициянын подполковниги жана майору 300 000 сом опузалап акча талап кылган деген шек менен кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жеке үйдө кармалган адамдын видеосун жарыялады. Мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча, кызматкерлердин бири качып кетүүгө аракет кылып, каршылык көрсөткөн. Ал далилдерди жок кылуу үчүн алган акчасынын бир бөлүгүн дааратканага ыргытып жиберген. Шайлоо, Жанар Акаев жана башка бир нече талапкерлер айып пулга жыгылды. Борборлук шайлоо комиссиясы талапкер Жанар Акаевке үгүт иштеринин эрежелерин бузгандыгы үчүн 7500 сом айып салды. Анын Facebook'тагы Жанар Акаев деген баракчасында тыюу салынган сүрөттөр жана видеолор жарыяланган. 2025-жылдын 18 ноябрында номер 5139 шайлоо участогунун жанында үгүт материалдары илинип, талапкердин катышуусунда иш-чара өткөрүлгөн. Мыйзам боюнча комиссиянын имаратында, алардын кире беришинде жана шайлоо участоктарында үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынат. Талапкер Динара Ашимованын баракчасында анын мыйзам тарабынан тыюу салынган расмий ишмердүүлүгү жана материалдык пайда убадалары жөнүндө маалыматтар камтылган сүрөттөр, видеолор жарыяланган. Ага эскертүү берилген. Милиция Свердлов районунда добуштарды сатып алуу фактысын аныктады. Милиция кызматкерлери шайлоочуларга белгилүү бир талапкердин атынан добуш бергени үчүн акчалай компенсация сунуштаган адамдардын тобунун мыйзамсыз иш аракеттерин аныктады. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын терүүгө кызматы Кылмыш жаза кодексинин 196 беренеси шайлоочулардын добушун сатып алуу боюнча кылмыш ишин козгогон. Тергөөнүн жүрүшүндө Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер ХГнын расмий үгүтчүлөрү, тактап айтканда 1982 туулган үгүтчү ФК, 2003 туулган анын уулу ФМ жана 1964 туулган Чыгыш 5 кичи район үй комитети тарабынан уюштурулгандыгы аныкталган. Парламенттик шайлоого талапкерлердин 2 тууганы издөөгө алынды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы Жогорку кеңешке талапкерлердин биринин кызы Салтанат Исманова жана жээни Токтосартовго издөө жарыялаганын билдирди. Талапкердин аты жөнү толук айтылган жок. Шаардык милициянын маалыматында Бишкекте шайлоодо добуш сатып алуу аракети аныкталып, Кылмыш жаза кодексинин 196 беренеси шайлоочулардын добушун сатып алуу менен кылмыш иши козголгон. Тергөөдө бул ишти Жогорку кеңешке депутаттыкка талапкердин кызы жана жээни уюштурганы аныкталган. Алар шайлоочулардын добушун сатып алуу үчүн талапкердин штабынан 360 000 сом бергени аныкталган. Каражат кимге берилгени так айтылган эмес. Жапаров менен Путиндин расмий жолугушуу азем өттү.
ынтымак ордо резиденциясында өлкөгө мамлекеттик сапар менен келген Орусиянын президенти Владимир Путин менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров расмий жолугушту. Орус лидеринин кортежи атчан аскерлердин коштоосунда келди. Күзөт ротасынын командиринин рапортунан кийин Кыргызстандын жана Орусиянын мамлекеттик гимндери жаңырды. Жетекчилер аскер кызматчыларынын линиясы боюнча басып өтүштү. Ошол маалда Владимир Путин аскерлерге салам аскер деп учурашты. Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келген тараптар кыргыз-орус кызматташтыгынын негизги маселелерин, интеграциялык бирикмелердин алкагында өз ара аракеттенүүнү жана актуалдуу аймактык маселелерди талкуулашты. Салам аскер. Кыргызстанга Александр Лукашенко келди. Беларусь президенти Александр Лукашенко жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына катышуу үчүн Кыргызстанга келди. Манас эл аралык аэропортунан Александр Лукашенкону министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев тосуп алды. Аэропортто килем төшөлүп, ардактуу кароол тизилди. Сыйлуу конокко кыскача концерттик программа тартууланды. Ошондой эле Бишкекте Путин менен Лукашенконун жолугушуусу өттү. Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясы 27 ноябрда Бишкекте Кыргызстандын төрагалыгы алдында өткөрүлөт. Токмоктогу өрттү өчүрүүгө 117 куткаруучу тартылды. Токмок шаарына жанаша жайгашкан мамлекеттик заказник жаратылыш аймагында өрт чыккан. Бул аймакта шамал болуп тургандыктан өрт жайылып, бир топ аймак өрттөнүүдө. Жерине өзгөчө кырдаалдар министри генерал-лейтенант Бообек Ажыкеевдин тапшырмасы менен кошумча күч каражаттары жөнөтүлдү. Учурда жалпысынан 117 кызматкер, 5 өрт өчүрүүчү унаа, 2 суу ташуучу унаа, 2 дрон тартылган, 2 көчмө насостук станция жана 2 техника иштеп жатат. Нарында жаңы автобуста жүргүнчүлөрдү өкмөт башчы ташып жүрөбү. Нарын шаарына жаңы 11 автобус тапшырылды. Министрлик кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Нарын областына барып жергиликтүү бийликке автобустардын ачкысын тапшырган. Ал эми интернетте өкмөт башчыга окшош айдоочу жаңы автобуста жүргүнчүлөрдү ташып жүргөн тасма тарады. Остановкага көрүңүздөр. Иштен да сырттан да остановкага туруңуздар. Айдоочулук үчүн экзаменди жасалма интеллект өткөрөт. Кийинки жылдан баштап айдоочулук күбөлүк алуу үчүн экзамендерди жасалма интеллект өткөрөт. Бул тууралуу президенттин мүлктү башкаруу боюнча башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев билдирди. Ал адамдык факторлор жокко чыгарылышы керек экендигин кошумчалады. Ар бир 10 мүнөт сайын дүйнөдө бир аял үй бүлөлүк зомбулуктан каза болот. Бириккен Улуттар уюму 2024 жылдагы коркунучтуу статистиканы жарыялады. Дүйнө жүзүндө 83 миңдей аял зомбулуктун курмандыгы болгон. Орточо эсеп менен ар 10 мүнөт сайын бир аял же кыз үй бүлөдө же мамиледе болгон зомбулуктан көз жумат. Зомбулуктун 60%га жакыны үй бүлө мүчөлөрү же өнөктөштөр тарабынан жасалат. Бир жылда 50 миңден ашуун үй бүлөлүк фемицид катталган. Бул күнүнө орто эсеп менен 137 аял жакын адамдын колунан каза болот дегенди билдирет. Фемицид эң көп катталган аймактар Африкада 22.600, Азияда 17.400, андан кийин Түндүк жана Түштүк Америкада 7.700, Европада 2.100 учур катталган. Бириккен Улуттар уюму айрым өлкөлөр так статистика бербей жатканын белгилеген.